Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кыргыз тил сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын темасы кесиптик сөздөр. Бүгүнкү сабакта биз кесиптик сөздөр боюнча маалымат алабыз. Сабакка конт коюп көңүлүбүздү бурабыз балдар. Сабактын максаты билим берүүчүлүк жагы. Кесиптик сөздөр тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Темага байланыштуу көнүгүү, машыгуу жумуштарын аткарасыңар. Өркүндөтүүчүлүк жагы. Сөз байлыгын өстүрүүгө, тапкычтыкка, ар бир кесипти баалай билүүгө үйрөнөсүңөр. Тарбия берүүчүлүк жагы. Эне тилди сүйүүгө, бири-бирине жардамдашууга, сыйлоого жана оюн уга билүүгө тарбияланасыңар. Тилдин сөздүк курамынын ичиндеги ар кандай кесипчиликке байланыштуу жана күндөлүк турмушта анчалык кеңири колдонулбай турган сөздөрдү биз кесиптик лексика дейбиз. Кесиптик лексика. Белгилүү бир кесипке таандык болуп айтылган сөздөр кесиптик лексиканы түзөт. Мисалы: гектар, механизатор, центнер жана башка айыл чарба кызматкерлерине таандык лексикалык сөздөр кесиптик сөздөр болуп саналат балдар. Йод, доктор, дарыкана, операция, хирург, бинт. Бул кесиптик сөздөр медицина кызматкерлерине таандык сөздөр болуп саналат балдар. Демек, кесиптик сөздөр топторго бөлүнөт. Малчыларга байланыштуу дыйканчылар, мугалимдер, уузчулар, килемге байланыштуу, балыкчылыкка байланыштуу, аңчылыкка байланыштуу кесиптик сөздөр болуп. Мисалы, килемге байланыштуу көк килем, түк килем, оюуларга байланыштуу ыскыт, жөрмөмө, терс кайык, чычкан изи. Ал эми балыкчылыкка байланыштуу деге, тоор, кайырмак, аңчылыкка, мергенчиликке байланыштуу капкан, мылтык деген сөздөр. Балдар, сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Демек, биз сүрөттөн ар бир кесиптин ээлерин көрүп турабыз, Бул жерде кесиптердин ээлерин көрүп, силер дагы өз кесиңерди элестедиңерби балдар? Келечекте ким болууну каалайсыңар? Демек, биз кичинекейибизден ар бирибиз өз кесибибизди кыялданып баштайбыз, чоңойгондо мен медайым болом, мен мугалим болом деп кыялданабыз балдар. Демек, биз ошол кыялдарды ишке ашыруу үчүн китепти көп окушубуз керек. Демек, биз көп окусак, алысты көрөбүз балдар. Балдар, демек биз бүгүнкү сабакта кесиптик сөздөр боюнча маалымат алдык. Анда биз бул тапшырманы аткара алабыз, Төмөндөгү сөздөрдү кесиптик лексиканын тематикалары боюнча бөлүштүргүлө. Картошка, зоотехник, фермер, глобус, чабан, комедия, сугачы. Демек, бул сөздөрдү биз баарын бөлүштүрүп, туура бөлүштүрүп жазабыз, балдар. Эгерде тема боюнча түшүнбөгөн суроолор болсо, мага кайрыласыңар балдар. Саламатта калгыла.